Menin özümün negizi kaalom Kırgızstan bütünde ağlamga musulman өлkө катарында үлгү болуш керек. Bizde uğuru жок, bizde korrupsiyoneri жок, bizde адилеттүүлүк, bizde деген светтен алдап койгон, газдан алдап койгон жок, bizde деген школ салганда мектеп акчасын жеп коймой жок, bizde жол салганда 2 жылдан катардан эми бул жылына кичине таш төшөп койду деген сөз, отмывание деген сөз биякта, урматтуу бир тууганым. Акчаны жеп атат деген уурулук бар деген сөз биякта. Неге биз иштер ушундай дайым асфальт жолду жүзүндө баштайт даган дароо токтоп коет. А неге жазда баштабайсың? Баштасаң иш бүтүп калат, акча жей албай калат, уурдай албай каласың деп түшүнөбүз, мисалы үчүн мага окшогондор. Ошон үчүн биздин өлкөбүз, мисалы үчүн бизде жеке адамдар бар, мусулман адам үлгүлүү билелер бар бизде. Бирок бир дагы өлкө жок, мусулманчылык толук өкүм сүрүп, адамдар толук бактылуу болгон. Бир да өлкө жок, урматтуу бир туугандар. Бар 70% мусулман, 60% мусулман, 30% мусулман, ушундай өлкө бар. А биз Кыргызстанда уникалдуу мүмкүнчүлүк бар. Биз толугубуз менен мусулман өлкө болуп, ошол өлкөнүн ичинде мусулман эместер дагы бактылуу жашай бере турган өлкө боло турган бизде мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи менен каалоом. Экинчи каалоом, биз экологиялык тазалыктардын өлкөсү болушубуз керек. Биздин өлкөдө, урматтуу бир туугандар, экологияга каршы келген, жанагыдай бир химиялык эме менен бычкан мөмө жемиш болбош керек. Биздин Кыргызстан аймагында таза жемиштер, адал жемиштер бардыгы ушундай болуш керек. Био гумус менен, тезек менен бышкан, шор салынган болбош керек бизде. Пияз, картошканын бардыгы. Кыргызстанга келгенде, аэропортко түшкөндөн баштап, чегарадан киргенден баштап чыкканга чейин жеген тамактын бардыгында эч качан күмөн кылбай, адалбы деген күмөн болбой туруп жей турган адал болуш керек. Жана химия кошулган эмеспи деп ойлонбой турган таптаза болуш керек. Куру туз, өрүк, шабдоолу эттен баштап бардыгы, урматтуу бир туугандар. Эгер ушул нерсеге жетип алсак, анда биз ушул дүйнөнүн бейиши болобуз. Адамдар жашаганы бизге келет. Адамдар окуганы бизге келет. Ал эмес, азыр учурда Кытайда үйлөнгөн байлардын жакшы үйлөнгөндөрү үйлөп туруп Кыргызстанга жиберет экен, Кыргызстанга барып туубанан келгиле деп. Неге? Боюнда болгондо болуп башка бала төрөлүп аткан, чоңоюп атканда таза тамак жесин деп. Азыр деле Кудайга шүгүр кадыр баркыбыз бар. Бирок биз бардыгын жоготуш керек дагы, бизде химия менен болгон нерсе болбош керек да. Дарыбызыбызда, коонубуздагы бардык жей турган нерсе, наныбыздан бери бизде гымосун можок таптаза боло турган болсок, ушул мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда билесиңер, кандай гана революция болбосун, 3 эле саатта 2 гектар квадрат деле бүтүп калат биздики, билесиңер. Демек, саясат деле тез эле бүтө турган бизди, урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам каалай турган болсо, премьер-министр эртең менен Баткенден баштап вертолет менен, анан Ош, Жалал Абад, Талас, Нарын деп Кыргызстандын баарын бир күндө кыдырып койсо болот, компактный. Орусия кыйын экен. Москвадан башталып Владивостокко чейин күн менен тең жүрсөң деле жетпейт аяка деген. Аларда байлар ушакта эле, Москва, Ленинградда калган жерде көкөйдүн эмеси, көкөйгө тарман бар аякта. Жанагы аппак кар жаап коет бардыгын сонун кылып. А бизде Кыргызстан андай эмес, урматтуу бир тууганым. Кыргызстан элинин жалпы деңгээли биздин кошуналардан түзүгүрөөк. Ушундай эмеспи? Биз көрүп жүрөбүз го. Башкалардан биздики түзүгүрөөк. Эркиндигибиз да бар, курсактын токтугу да башка дагы бар да. Эми ошого өтүп бара турган болсок, анда бул, урматтуу бир тууганым, бул жер бетиндеги бешти биз курган болобуз да. Бизге келип бир жума жашап кеткен адам автомат мусулман болуп кетет деген сөз. Дават кылбасаң деле, азандар айтылып атат, жолдор тегиз, дааратканалар бар, мечиттер бар, коррупция деген жок. Машиналар турган болсоң 3 мүнөттө бүтөт. Паспорт алсаң 1 мүнөттө бүтөт. Уурулук деген вообще жок. Жетим балдар жабылып калган, иштебей калган жок, жетим балдар деген сөз. Карлар үйү деген жок. Алардын баардыгы медресе болуп кеткен, же болбосо доктуркана болуп кеткен. Көчөдө каралып калган пенсионер деген жок бизде, мисалы үчүн. Бир турда деген жок бизде. Ушундай иш боло турган болсо, ошол колдон келет. Болгон эрк керек ошол нерсеге. Жомок кандай болуп кеттиңерби? Бул чындык боло турган нерсе, мен силерге жомок. Сингапур биякта эле кал. Сингапурдан дагы, Ликуанюдан дагы, ал мусулман эмес да. Мусулман мамлекеттин падышасы, азыркы премьер-министр Малайзияныкы ким? Мухаммад Махатхир. Просто мусулмандардын кыйындарын азыркы массалык маалымат каражаттары чыгаргысы келбейт. Ликуаню кылган жакшылыктан кем эмес жакшылыкты Малайзияга кылган Махатхир, Мухаммад Махатхир, азыркы премьер-министр. Анын эли чоң. Ал берки эмне? Мындай эле жерде Сингапур деген. Мындай эле жерде. Кичине кейле. Чоңураак ай албатпай калат, барганда мындай кылып сууга түшүп кетет, мисалы үчүн. Аны башкары чоңой да мактайбыз. Махатхир Мухаммад андан жакшы иштерди кылган. Бирок айыбы кавычканын ичинде мусулман болгондугу үчүн аны мактап чыгарышпайт да.
Ошол эле ачыш керек көздү, ачыш керек көздү.